Assalamu алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөрү. Сиздер менен Нур ТВ каналы. Бүгүн биз сиздер менен кайрадан коркунучтуу болгон окуяга күбө болобуз. Андыктан экранга жакшылап жайлашып алыңыздар. Видеону башташтан алдын бир нерсени айтып өтүп кетейин. Бул окуялар мистикалык уламыштардан алынган. Реал жашоого эч кандай тиешеси жок. Анда эмесе видеону баштадык. Көрүнбөгөн конок. Эсен үйдө жалгыз болчу. Ата-энеси айылга кетип, түнү үйдө өзү калган. Кечки саат 12-лерде төшөктө жатып, телефонунда видео көрүп жаткан. Терезенин сыртында шамал улуп көшөгө акырын термелип турду. Үй тыптынч, бирок бир маалда ашкана тараптан табак шылдыраган үн чыкты. Ал селт эте түшүп, кулак төшөдү. Жашаган үйү 2-кабатта болгондуктан кимдир бирөө кириши мүмкүн эмес эле. Ал акырын туруп, жарыкты күйгүзүп, ашкананы көздөй басты. Табак жерге түшкөн эмес, баары урдунда, бирок муздаткычтын эшиги жарым ачылып калган. Эсен таң калып эшигин жапты. Жөн эле шамалдыр деп өзүн алдап, кайра бөлмөсүнө кирди. Уйку качып, кайра телефонун карап жатып, дарбаза тараптан каккан үн угулду. Кимдир бирөө түн жарымда эшикти акырын какчуудай болду. Бир заматта телефон өчүп калды. Электр жарыгы да кошо кетти. Үй караңгыланып, тынчтык чочуткан үндөргө айланды. Эсен демин ичине катып, эшиктин ачылбаганын тилеп жатты. Анан тешиктен караса, эч ким жок. Бирок эшиктин сыртында бир жерге чийилген сөз бар эле. Мен үйдүн ичиндемин. Эсен эшиктин алдындагы жазууну көргөндөн кийин жүрөгү дүркүрөп чыкты. Мен үйдүн ичиндемин деген сөздү ким жазды? Качан? Үйдүн ичинде дагы ким бар? Бул суроолор башын аңтар-теңтер кылды. Ал эшикти жаап, бардык жарыктарды күйгүзгүсү келди. Бирок үйдө дагы деле токчок болчу. Телефону да иштебейт. Тышка чыгып кошуналардан жардам сурагысы келди, бирок денеси катып калгандай болчу. Терезеге жакындап, сырткы көчөнү караса, баары тыптынч. Эч бир кыймыл жок. Анан ошол маалда эшиктин аркы бөлүгүнөн чыгаш тактайдан сыкыраган үн чыкты. Эсендин уктоочу бөлмөсүнө эшиги да акырын ачылып, кайра жабылгандай болду. Ал үнсүз басып, бөлмөсүнө кайтып барды. Бөлмөгө киргенде муздак жыт мурдуна урду. Бул жыт мурда бул үйдө болгон эмес. Эски чирип калган нерсенин жыты. Терезе жабык, эшик жабык. Бул жыт кайдан келди? Бир бурчка жакындаганда полдун үстүндө адам бутунун изи көрүнүп турду. Жапчаш, суу менен баскандай болгон. Ал из дубалга чейин барып, анан жоголуп кеткен. Эсен көздөрүн жумуп терең дем алды. Бултуш деп кайталап жатты. Бирок ошол маалда арты жактан алда кимдир бирөөнүн шыбыраган үнү угулду. Жатпайсыңбы, кетпешиң керек деген сөздөр эле. Эсен селт эте артына бурулганда эч ким жок. Бирок эшик кайра өзүнөн өзү жабылып кулпланды. Ал кыйкырды, эшик турду, бирок пайда жок болчу.